Assalamu алейкум тугандар. Бүгүн сапардан келатып, кабырдын жанынан өтүп, анан кабырга салам айтып, дуасын айтып, кыскасы кабырдын жанынан өтүп баратканда өзүнүн адеби бар да. Анан ошону айтып, анан бир моментте эстеп кеттим да. Өткөндө да бир эстедим эле, анан ошо видеого чыгарам деп ошо бойдон убакыт болбой. Мындай кээде көлдөн мисалы маршрутка менен келатсаң, же өзүң деле машинаң менен киши салып келатсаң, көрүклөр мынтип берет го, баягы «Омин» деген сөйлөчү. Анан бирөөдөн сурап атпайм, эмнеге мынтип атасың десем, билбейм, атам апамдар ушунча деп атпайбы. Ana ошо билбесеңиздер билип алыңыздар, өзүнүн адеби бар. Арабча дуасы бар. Билбегендер жаттап алсаңыздар болот, билбесеңиз кыргызча деле айтсаңыз болот. Кабырдын жанынан өтүп баратканда салам айтасыз биринчи. Учурашасыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кабыр тургундары, силер бизден биринчи келдиңер ушу кабыр жашоосуна. Биз дагы силердин жаныңарга барабыз. Аллах таалам силерге дагы, бизге дагы ырайым кылсын деп. Ушинтип айтабыз да, коркпой, үрүкпөй айтып бергиле. Анан бул эмне тияка жанына барабыз деп атат, анан тияк деп динден жакшы түшүнүгү жоктор түшүнүп атам, коркуп атасыздар, өлүм айтса эле коркуп калабыз го. Куранда Аллах таалам өзү айтып атат. Ар бир жан өлүм даамын татат депчи. Баарыбыз өлөбүз. 100 жылдан кийин могу сиз көрүп аткан, мен айтып аткан эч кимибиз жок болобуз бул жашоодочу. Ой, мен ушундай бир японский бир витамин ичип атам. Чота Кудай буйрса өлбөчүдөй болуп атам деген кишини көрө электим да, мисалы үчүнчү. Баары өлөсүң. Эми өлөбүз деп жашабай койбойбуз. Албетте дарыланабыз, витамин да ичип бериңиз. Бирок максат айтып аткан туура түшүнүңүздөр, анан комментарийде жазып бербейм да. Туура эмес түшүнүп алып эле ызы чугул эле жазып берткенсиздер. Мындай тиңде анан мен байкуш подписчик мага болушкандар анан силерди сөгөт, анан ортодо карасам өзүңөр менен өзүңөр эле мындай уруш талаш болуп атасыңар да. Мындай туура түшүнүп, деп мындай, адеби ушундай турбайбы деп мындай туура түшүнсөңүздөр, адеби ушундай. Жанагы ушундай кылып учурашасыздар, жанагынтип айтасыздар, жана Аллах тааламдан ырайым тилейбиз, аларга дагы, бизге дагы. Бардыгыңыздарды туура түшүнүп, бардыгыңыздарды ушул айткан сөздөргө амал кылат деп үмүт кылам. Иншалла Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин.